Кыргыздын саясатчу кыздары маралдык жактан эс алат, маралга келсе бүт бары. Сүйлөшөбүз жөн гана саясаттан ой тышкары. Арыбаңыздар, ардактуу радио угуучулар. Бүгүнкү саясаттан сырткары программасынын коногу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов. Толкунбек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы, урматтуу радио угармандар. Коногубуз менен учурашып алган соң алгач биздин коногубуз тууралуу кыскача маалыматка орун берсек, андан соң кайрадан угушабыз. Абдыгулов Толкунбек Сагынбекович 1976-жылы 7-июлда Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Бөкөнбаев айылында туулган. 1997-жылы Кыргызстан эл аралык университетинин эл аралык экономикалык мамилелер адистигин, 1999-жылы Кыргызстан эл аралык университетинин банк иши адистигин, 2005-жылы Япониядагы Нагоя университетинин өнүгүү экономикасы адистигин, 2007-жылы АКШнын Түндүк Техас университетинин мамлекеттик башкаруу адистигин аяктаган. Эмгек жолу Улуттук банктын инвестициялар жана техникалык жардамдарды координациялоо боюнча дирекциясынын экономисти болуудан башталган. Толкунбек Абдыгулов учурда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы. Толкунбек мырза, мына ушундай саясаттын сыртында биз сиз менен кездешип отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Бул күндү абдан көпкө күттүк. Ушул күнү насип этип бүгүн сиз менен баарлашып отурат экенбиз. Бул абдан бизге жагымдуу болуп отурат. Негизи эле азыр жайдын саратан чилдесинде биз сиз менен жолугушуп отурабыз. Ысык сизге кандай болуп атат? Жагып атабы же кыйналып калып атасызбы? Жумушуңузга кедергисин тийгизген жокпу дегендей? Ысык эми азыркы убакта эч кандай таасири жок да. Кабинетте отурам, кабинетте кондиционер бар, кабинеттен чыкпайм. Биздин жумушубуз баягы кагаз менен күнү түнү кагаз жазып, кагаз окуп, ошентип эле иштеп атабыз. Ошондой эле болсун. Анткени жакында мындан дагы катуу ысыйт деген дагы маалыматтар болуп жатпайбы? Эми суроолорубузду берүүдөн баштайлы. Саясаттын сыртындагы сизди экономика тармагы эмнеси менен кызыктырат? Бул аябай кызык окуя болгон да. Мен атам өзү инженер-строитель да. Мен кичинекей бала болуп, ошо папам жанында жүрүп, стройкаларга аралашып, машинелерди, самосвалдарды, крандарды көрүп, кичинекей бала болгондо ошентип үмүттөнгөм го инженер-строитель болом деп. Андан тышкары мен мамам өзүнүн мындай мечтасы бар болчу да, балам дипломат болсун деп. Мен ошо школду бүткөндө же инженер же дипломат болмокмун да. Бирок тилекке каршы 11-класста биздин мыктуу экономист профессор Турар Койчуевичтин китебин колума түшүп калды да. Ал китеп ал убакта мына эгемендүүлүк Кыргыздын экономикасы кандай шарт менен түзүлсүн, кандай реформалар кылсын деп. Ошого аябай кызыгып, анан экономика тармагына документ тапшырып, анан ошентип экономист болуп калдым. Абдан жакшы кызыктуу окуяларыңыз бар экен. Учурда сиз да бир мекемени башкарып жатасыз. Анан башкарууда принципиалдуусузбу? Жалпы эле ошол сиз мекемени кандай принциптерге таянуу менен башкарасыз? Бул жерде мен эки принцибим бар да. Биринчиси эмгек тартибинин сакталышы талап кылам да. Эмне үчүн бул аябай таасирлүү маселе? Ал бир киши өзүнүн ордун билиш керек. Эртең менен жумуш башталган убакта кечикпей келиш керек. Түшкү тамак алганда ошол убакытты пайдаланып кечикпей келиш керек. Кечинде убакыт келгенде үйүнө кетиш керек да. Бул эми дисциплина деп аябай маанилүү. Мындай кээ бирлер Японияда мен окуп жүргөндө айтып жүрчү, 1-5 мүнөт эс алгандан кийин иштеп аткан киши 15 мүнөт кайра готовить этиш керек да. Мурунку мындай рабочий режимге кайра келгенде калыптанышы керек да. Бул биринчиси. Экинчиси, кандай десем бир, баары тең Улуттук банктын кызматкерлери мага любой моментте, любой убакта кире алат да. Кабинетиме. Бул эмне үчүн мындай жетекчи ачык болуш керек. Анан иштеген кишилердин
проблемаларын, предложенияларын, кандай иштер болуп атат, кандай татаалчылыктар бар, баарын билиш керек да, коллектив менен бирге иштеш керек да. Ошондуктан ушу эки принципке таянам да. Абдан мыкты принциптериңиз бар экен. Жумуш убактысы канчада башталат жана түштөнүүгө канча убакыт берилет? Ошондой эле кызматкерлериңиз саат канчада үйлөрүнө кетип калышы керек? Бизде Улуттук банктын өзүнчө тартибибиз бар да. Иш 8:30 башталат, 5:30 бүтөт. Түшкү тамакка перерывыбыз 12-ден 1-ге чейин. Биздин банктын ичиндеги жоопкерлер саат 8-ге чейин максималдуу отура алат да. 8-тен кийин уже банктын баары жабылып, баарын иштейм десе да чыгарышат да. Суббота, воскресенье күнү жумушка чыгам десе менден уруксат алып анан чыгышат да. Биздики эми Улуттук банктын зданиябыз режимный объект болуп саналат да. Ошон үчүн мындай өзгөчө тартиптери бар да. Бирок мындай көбүнчөсү бир 90% кишибиз, биздин сотрудниктерибиз 5:30 уже үйгө кете баштайт да. Ошо негизи эле орто билимди кайсыл жактан алдыңыз? Мектепти кайдан окуп бүттүңүз эле? Мен балалыгым Кара Балта шаарында өткөн. Бала бакчасына барып, андан соң номер 8 орто мектепти Кара Балта шаарында бүткөм. Школду бүтүп, анан университетке окууга келгенде ошондон кийин Бишкек шаарына келдим. Ошону менен мектептик окуучулук күндөрүңүз аяктаган. Тең туура. Чет өлкөдө да билим алганыңыз маалым. Ошо Япониядан, Америкадан билим алууга мектептеги билимиңиз жетиштүү болдубу же кошумча дагы өзүңүздү өнүктүрдүңүз беле? Мектепке жана университетте алган билим Японияда жана Америкада билимдин өркүндүктөрү өбөлгө түздү десем жаңылышпаймын да. Япония гана баарлаштуу үчүн жергиликтүү тилди үйрөнүүгө туура келди да. Ардактуу угармандар, Саясаттан сырткары программасынын бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыголов менен уланууда. Биз суроолорубузду берүүнү уланталы. Дал ошол эки өлкөнү салыштыра турган болсок, билими жагынан кайсынысы жакшы? Япония менен Американын билим берүүсүндө кандай айырмачылыктар бар экен? Бу жерде эми мындай бири-бирине салышканына туура эмес болот да. Япониянын да өзүнүн күчтүү таасирлүү нерселери бар, Американын да. Бирок мындай мен өзүмдүн опытым боюнча Американын Кошмо Штаттарынын билими кичине жогорулак болот да. Бул эмнеден? Америкада жана англис тил деген бул өзүнүн биздин жана кыргыз тил дейди, родной язык да. Японияда мен да англисче окугам, бирок аякта Япондун профессорлоруна англис тили бул экинчи тил болуп саналат да. Ошондуктан мындай салыштырганда мен көз карашым боюнча Американын кичине билимдин деңгээли жогорураак болуш керек деп эсептейм да. Маселен, азыр өзүңүздүн балдарыңыз чет өлкөдөн окугум келет десе, демек Американы сунуштайт турбайсызбы? Американы. Көпчүлүк жаштар чет мамлекеттерге чыккан кезде алардын басымдуу бөлүгү ошол жерде калып калышат. Бирок сиз Америкада же Японияда калып калган жоксуз. Өз мекениңизге кайтып келдиңиз дегенде, анан кайтып келүүгө эмне түрткү болду? Бу жерде эки себеп болду да. Мындай чынын айтканда ар бир адамдын өзүнүн турмушу, өзүнүн жолу бар да. Мен университетти бүтүп 97-98 жылдары Улуттук банкта иштеп баштагам да. Ошондо мен жана профессиональный карьерам жаңы башталып аткан кезде, ошол убакта көп консультанттар Улуттук банкта чет өлкөгө келген жарандар иштеп жүргөн да. Мен англис тил ошол жерде эле жакшы эле билчүмүн. Ошондуктан ошо иностранецтер менен көпкө мындай жакын иштеп калдым да. Анан бирөөсү аябай мындай эметип жүргөндө нааразычылыгын көрсөтүп, мен түшүнчү эмесмин да ошондо. Ошон сурап, эмне болуп атасың сен? Баары жакшы, жумушуң бар, мындай чоң акча зарабатывать этип жүрөсүң, биякта жыргап жүрөсүң. Ошондо мага айтты эле, мындай
киши деген адам баласы өзүнүн туулган жеринде эле бактылуу болот. Башка жактан турмуш жакшы болсо да эч качан бактылуу болбойт. Ошон үчүн бактылыктуу өзүңдүн жериңен иштеш керек депчи. Мына чынын айтканда мен ошол убакта бул сөздү вообще такыр эле түшүнгөн жокмун. Анан өзүм Америкада окууну бүтүп, Дүйнөлүк банкта Вашингтон шаарында иштеп, 1 жылча иштеп жүрдүм да. Ошондо ушул сөздүн маанисин түшүндүм да. Бул деген ушундай экен да. Жакын достор, ата энең, туугандар өзүң жериң алыс болгондо кыйыныраак болот экен да. Бул кээ бир кишилерге анча деле көп маани бербейт экен да. Кээ бирлерге мага мисалы көп түрткү берди. Анан мен ошондуктан мен үйгө эле барып эле өзүм жериме, элим жанына, туугандарым, ата энем жанына барайын деп ошондуктан мен кайра келгем да. Киник каныңыз тамган жерге өзүңүздү тарткан турбайсызбы демек. Негизи эле ошол өлкөлөрдө калып калуу мүмкүнчүлүгү болгонбу? Бу жерде мына Американын сиз жана сурап кетпедиңизби? Диплом кандай сапаты билимдин депчи. Американын бир жакшы жери, американский диплом алган киши Америкада бүткөн. Буга эми жана дүйнөдө чек жок да. Любой мамлекетке барсаң, американский диплом көрсөтсөң, жумушта табылат, проблема жок. Мен ошончулуктан диплом алгандан кийин жана Дүйнөлүк банкка чакырышып, биринчи стажировка өткөм, 1 айча. Анан көрүп, бул ичине түшүнөт экен, бизге пайдасы бар экен деп, алар ошо мени чакырышканда, биз менен иштеп кет депчи. Анан мен кетип атканда да алар аябай таң калышкан да. Элдин баары бияка келебиз, бияка иштейбиз деп атса, сен кандай эле кетип атасың депчи. Демек, Япониянын диплому анчалык деңгээлде эмес экен да. Япониянын диплому бул эми ошондой эле баасы бар, бирок бул американский мындай всемирный болсо, японский жана азиатский мамлекеттерге тиешеси бар да. Японский диплом менен жана Малайзия, Сингапур, Таиланд, Вьетнам ошо тарапка барсаң, ошо баасы бар да. Айтып калдыңыз, Америкадан алган диплом бул дүйнөлүк деңгээлде абдан талапка күч депчи. Биз дагы билебиз, жогорку кеңеште депутаттар сиздин талапкерлигиңизди Улуттук банктын төрагалыгына карап жаткан кезде, ошо резюмеңизди карап эле, резюмеңиз абдан мыкты экен, биз сизди ошо резюмеңиздин аркасынан эле ушул кызматка дайындагыбыз келип жатат деген дагы көптөгөн пикирлер айтылган. Бул жактан суроо берейин дегеним, ошол Японияга, Америкага көнүп кетүүгө сизге канча убакыт талап кылынды? Бу жерде бат эле да. Бу жерде аябай бат эле. Японияда где-то 1,5 жылдай кетти да. Потому что япондор өзгөчө болот да, алардын мына нукура салттары кыргыздардыкына окшошуп кетет. Бирок биз азыркы убакта мындай анча деле пайдаланбайбыз да. Аякта мисалы мисал келтирип кетейин, метрого кирип, бир картаң кишилерге орунуңду берсең, арал таарынышат да. Мени эмнеге картаң сезип атасың деп. Картаң сезип атасың. Ошондой бир кызыктар болгон да. Бирок жарым жылдын ичинде уже ушунун баарын карап туруп түшүнүп эметкенден кийин уже японец болуп калдык да. Анан Кыргызстанга кайрадан кайтып келгенде бул жактан адамдарга орун бошотуп бербей коюу деген нерсе болгон жокпу анан? Бу жерде Япониядан кайрып келгенде аякта бир обычай бар да, кишини көргөндө башыңды ийкейсиң да. Ошо келип Япониядан келгенде, жумушка Улуттук банкка келгенде ошо автоматтуу түрдө кишини көргөндө, салам түзгөндө башыңды ийкеп эметсең, элдин баары күлүп, сен вообще эле японец болуп калгансың го депчи. Ушул нерседен канча убакытта арылдыңыз? Бул где-то жарым жыл өттү болуш керек. Ал эми ошо Америкага канча убакытта көндөңүз? Америкада эми кичине башкача да. Америкада мындай бир улут жок да. Японияда баары 99% япон улут болгондуктан мононациональный улут болот да. Америкада ар кандай улуттар бар, аякта мындай бир традиция, бир эме жок да. Ошондуктан Америкада
адаптация аябай жеңил өтөт да, тез эле. тез эле. Ардактуу угармандар, саясаттан сырткары программасынын бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов менен уланууда. Биз суроолорубузду берүүнү уланталы. Толкунбек мырза, ушул жерде экономист дегенде дароо эле сарамжалдуу деген сөз эске түшөт экен. Анан сиз үй бүлөңүздө сарамжалдуусузбу? Бул ушу сарамжалдуу деген сөз мага тиешеси бар. Накыс экономист катары өз чыгашымдын жана кирешемдин эсебин так жүргүзөм. Күнгө канча акча таап, кайда жумшадым эсептей баштаганда жубайым да буга күлүп тамашалап калат да. Негизи эле ошо үй бүлөңүздө канча адам бар жана бир аз үй бүлөңүз тууралуу маалымат бере кетсеңиз. Ата энем, иним, жубайым жана 3 уулум бар да. Улусу 16 жашта, ортончусу 9 жашта, ал да мектепте окуучусу, ал эми 6 жаштагы кичүү уулум бала бакчага барат. Жубайым бажы брокери болуп иштейт, ата энем пенсионер, учурда кичүү иним менен Кара Алтай шаарында жашашат. Мыкты экен. Балдарыңызды тарбиялоодо эмнеге көбүнчө көңүл бурасыз? Бул эми аябай татаал суроо болуп атат го. Азыркы балдар өзүңөр билесиңер башкача да. Азыр компьютер болсо, сотка болсо, интернет болсо, башка эчтеке кереги жок да. Бирок мен өзүм мындай ата болуп балдарыма биринчиси адамгерчиликтүү болсун деп үйрөтөм да дайыма. Адамгерчилик болбосо эчтеке болбойт да. Мындан тышкары балдарымды улууну урматтап, кичүүнү ызаттоо, айрыкча энелерге өзгөчө мамиле жасоого үйрөтөм. Бирок азыр кичинекейде канча мен жакшы үйрөттүмбү, жаман үйрөттүмбү чоңойгондо көрөбүз да. Үзүрүн алабыз деңиз. Хоббиңиз эмне? Эмнелерге кызыгасыз? Мен мындай түзмө-түз хоббим деле жок. Бош убакыт болгондо китеп окуйм же балдарым менен компьютер ойнойм. Китеп окуйм деп калдыңыз. Көбүнчө кайсы жанрда китептерди окуйсуз? Азыркы убакта мен мындай жөнөкөй китептерди окуйм да. Адабий чыгармаларды дегенде? Адабий эмес, экономикага тиешелүү да. Афоризмдерди, бир чоң китепти окусаң убакыт жок болот да. Анда кыска китептерди, рассказдарды, повесттерди эле окуйсуң да. Ар бир адамдын алдына койгон максаттары болот. Анын сыңарында эле сиз да максат коюп жашасаңыз керек. Анан ушул кезге чейин анын канча пайызы аткарылды? Канча пайызы аткарылды? Бу жерде айтканы кыйыныраак болот да. Албетте чет өлкөдөн билим алып, эл аралык уюмдарда иштөөгө ниеттенгем да. Ошентип ойлогон оюм ишке ашып, Япония жана Америкада билим алып, Дүйнөлүк банктын Вашингтон шаарындагы штаб-квартирасында иштөө мүмкүнчүлүгүмдө ээ болдум. Мындан тышкары чет өлкөдө окуганга документтерди толтуруп жатып, дайыма Кыргызстандын экономикалык саясатын аныктоого өз салымымды кошууга ниеттенгеним жазганым эсимде. Ушул максатыма жетип деп ойлойм. Максаттарыңыздарга жетиптирсиз көбүнчөсүнө. Ал эми алардын баарына жеткенден кийинки максаттарыңыз кандай болду? Учурдагы максат эми биздин мен иштеген Улуттук банктын максаттары менен тиешелүү да. Биринчиден биздин валютабыз стабилдүү болсун, биздин экономикабыз өнүксүн, биздин элибиз бакубат жашоого ээ болсун. Абдан жакшы экен. Экономисттер өлкөнүн экономикасынын абалынан улам келечегин дагы көрө биле алышат. Сиз Кыргызстандын келечегин кандай көрөсүз? Кыргызстандын келечеги мен өзүмдүн пикирим боюнча калктын жашоо деңгээлинин сапаты жогору, эркин, демократиялуу өлкө катары көргүм келет да.
Ошол чет мамлекеттерге көп чыккан адам катары сизди өлкөнүн сырттан анализдөө мүмкүнчүлүгү жогору. Анан Кыргызстандын кандай артыкчылыктарын жана ошондой эле кандай кемчиликтерин байкай алдыңыз? Экономика тармагында эмес, жалпы эле. Жалпы мындай бир нерсени айтып берсем, мүмкүн биздин жарандарга, биздин элибизге кызыктай угулат да. Биякта мисалы посольстволор, жана представительстволор бар да Бишкекте, чет мамлекеттин. Анан Кыргызстанга барабыз дегенде Всемирный банктын, МВФтын, Азиатский банктын представительдери мен барам деп талап кылышат да. Эмне үчүн? Аларга үчүн Кыргызстан аябай чакан мамлекет. Экинчиден эли жакшы, эч кандай дружелюбный болот да кыргыздар. Бирөөнү көрсө жардам берүүгө даяр. Анан бизде жана демократия деген өзгөчө, башка мамлекеттерге салыштырсаң башкача. Ар ким любой нерсени айтам десе айтат, эч кандай преграда жок да. Радио болобу, телевидение болобу, интернет болобу, полный свобода болупчу. Бирок ушул негизи экинчи жагынан да өзүнүн мындай недостатогу бар да. Бизде азыр мындай көптөгөн эксперттер пайда болуп кетти да. Өзүлөр же окубаса, же мындай илим степени жок болсо, же чоң деңгээлде иштеп көрбөсө, ар бир нерселерди комментарий берип эле элдин башын оорутуп жүрөт да. Ошондуктан ошо бир жагынан ошо биздин Кыргызстаныбыз мына иностранецтер аябай чакан, бай мамлекет болуп көрүнөт да. Алар келгенде бияка таң калышат да, машиненин көптүгүнөн. Кечинде ресторан, кафеге барса баары тең толтура. Ошого таң калып эле түшүнбөй жүрүшөт да. Статистиканы караса, биздин мамлекетибиз мындай разряд бедных киребиз да. Кедей мамлекеттердин катарына киребиз. А бияка келип элдин жашоосун көргөндө ошентип түшүнбөй таң калып жүрүшөт да. Бирок буну карабастан Бишкекке иш орун ачылса, ошо иностранецтердин баары Кыргызстанга иштеймин деген эмелери бар да. Каалоолору бар. Саясаттан сырткары программасынын бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыголов менен уланууда. Толкунбек мырза, ошо када салттарга, үрп адаттарга канчалык деңгээлде көңүл бурасыз? Албетте, элибиздин када салты биздин жашообуздун көрөнгөсү эмеспи? Мисалы, мен өзүм эрте үйлөнгөм. Жубайым анда студент эле. Түн балам төрөлгөндө аны ата энем багып 7 жашка чейин алардын колунда тарбияланды. Учурда мен өзүм чоң ата, чоң энемдин колунда өскөм. Ушунун өзү улуттук када салттын сакталышынын бир мисалы эмеспи? Эрте үйлөнүп калгам деп калдыңыз. Буга дагы эмне себеп болду экен? Анда заман ошондой болчу. Мен университетти бүткөндө 1 жыл иштеп, менин университетте бирге окуган дос балдарым ошо 1 жылдын ичинде эле баарыбыз аял алып эле ушинтип турмуш, семейный жизнь башталган да. Бирок убакыт, заман өзү баарын ордуна коет экенде. Азыркы убакта мен Американский университетте сабак берип жүрбөймүнбү? Ошо студенттер менен мындай сүйлөшүп, алардын көз карандашын билгенде, азыркы жаштар мындай көп деле шашпайт экен да, аял алып, семья түзөйүн, үй бүлө курууга. Азыркы жаштар, көбүнчө жаштар, эми учурда азыркы заманда айтып жатам, эрте үйлөнгөндөр кандайдыр бир көйгөйлөрдөн улам 2 жолго кетип жатышат, ажырашуу көп болуп атат, көп катталып атат дегенде, анан ошолорго кандай кеңештерди берип кетет элеңиз? Бу жерде эң биринчи мындай 2 жаш баш кошкондо кечиримдүү болуш керек. Бири-бирине көнүш аябай татаалдуу. Бул эми убакыт алат да. Анан азыркы мен студенттерди карасам, алар баарын бир күндө
квартира болобу, машина болобу, жакшы жумуш болобу, чет мамлекетке путешествие болобу, баары бир күнү болуш керек деп мындай максаттар ошондой да. Бирок бул тилекке каршы мындай жөнөкөй иш эмес да. Мунун баары келиш үчүн иштеш керек, окуш керек, өзүңдү бир нече жолу өзгөртүш керексиң. Ошон үчүн мындай чыдамкай болуп, эчтекеден коркпой, алдыга эле жүрө бериш керек да. Сиз азыр ошо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынан сырткары дагы сабак берем деп калдыңыз. Бул кандайча? Анткени көптөгөн адамдар дагы сабак берериңизди билбесе керек. Ошол тууралуу маалымат бере кетсеңиз. Менде мындай болгондо, мен өзүм 2008-жылы Америкадан келип Кыргызстанга кайтып университетке биринчи ишке киргем да. Эмне үчүн мен университетке киргем? Могу чет мамлекеттен алган билим бул жөн эле мен өзүмдүн ичинде калганда мындай элге да пайдасы жок да. Анан ошондуктан Американский университетке барып арыз берип, мен силерге сабак берейин депчи. Алар мени сразу эле жумушка алышты. Анан ошол эле жылы мени администрация президентке чакырып калышты да. Бирок мен ошол жака чакырганда мен сразу эле айттым, мен могу сабак берүүнү тыштай албайм. Потому что мен башка элдерге карап, мен өзүмдү багып жүрөм. Мындай зарплата кичине азыраак, Американский университетте иштегенде аяктан да зарплата алып, элди да, биздин студенттерди да жакшы нерселер үйрөткүм келет деп. Ошол ал убактагы руководитель администрация айткан, бул эчтеке эмес, бул наоборот жакшы, бул как раз мыйзамдын чегинде болот, бизде сабак бергени эч проблема жок. Бирок основной жумушка мешать этпесе эле болду деп. Ошо 2008-жылы баштап мен бир нече жерлерде иштеп келдим да. Экономика министринин орун басары болдум. Аппарат правительствонун бөлүмүнүн башчысы болуп 5 жылдан ашык иштедим. Ошол убакта мен сабак берүүнү токтоткон жокмун да. Бирок азыр тилекке каршы мен Улуттук банктын төрагасы болгондон кийин мурун мен 3 сабак берсем, жумасына, азыркы убакта бир эле сабак берип атам да. Убакыттын тартыштыгынан. Убакыттын тартышынан. Ал эми суббота күнү да. Демек алдагы жумуштан сырткары турбайбы? Анткени жумуш 5 күн, анан 6-күнү. Аппарат, президенттин аппаратына чакырып калды дедиңиз, ошол эле өкмөттө иштедим деп, аларга маалымат кандайча жеткен сиз тууралуу? Же ал жака дагы өзүңүздүн резюмеңизди таштадыңыз беле, ошентип ал жака жумушка орношуп калдыңыз беле? Же алар өзлөрү сизди тапканбы? Бу жерде өзлөр тапканы деген туура болот да. Бир жагынан, экинчи жагынан, мисалы, мен айтып кетпедимби, азыркы жаштар баарын бат болсун деп тилеп кылышат да. Мен эми өзүмдү караганда, мен администрация президентте 2008-жылы чакырганда, мен уже артымда 10 жыл Улуттук банкта иштөө опытым бар болчу да. Мен уже банковский системанын инвестициясы жагын, инфляция жагын, макроэкономикасы жагын уже баарын билип, уже даяр специалист катарында бирөө рекомендация берген окшойт да. Бизден бир бала иштеп кеткен, азыр жаңы эле чет мамлекеттен келди, тил билет, баарын билет, ошо менен сүйлөшүп көргүлө да. Ал адамды азыркыга чейин да билбесеңиз керек, ким сизди сунуштаганын. Аны билбейм. Кантсе дагы мыкты адам экен, сизге ушундай жакшы жол ачып берген. Тил билүү жагында айтып калдыңыз, жалпы канча тил билесиз? Мен эми мындай англисче билем, япончо сүйлөшө алам, кыргызча, орусча 4 тил билем. Япончо, англисче кадимкидей орус тилинде сүйлөгөндөй сүйлөйсүзбү? Англисче, орус тилинде сүйлөй алгандай ошондой эле сүйлөйм да. Япон тилинде мен сүйлөгөнү билем, бирок окуп жазганы билбейм да. Кандай айырмачылыктар бар ал жакта? Япон тилинде, англис тилинде алфавит бар, орус тилинде алфавит бар, кыргыз тилинде алфавит бар да. Япон тилинде мындай иероглиф деп коет. Аны окуш үчүн аябай көп убакыт керек болчу да. Ошондуктан мен сүйлөшкөндү үйрөнүп алгам.
мондай кадимкидей эле японецти көрсөм эле сүйлөшүп, жолду сурап, настроениясын сурап, бул эч проблема жок да. Бирок окуп бер же жазып бер десең, эчтеке жардам бере албайм да. Толкунбек мырза, ушу улуттук тамак аштардын кайсынысын жактырасыз? Негизи эле сизге кайсы кухня жагат? Маселен, Кытай, Италия, Түркия, француз жана ошондой эле япон. Эрдеме мен Америкада окугандан кийин мындай бир конкретный кухняны жакшы көрбөйт экенсиң да. Ар бир күнү, ар бир күндүн ичиндеги убактында өзгөчө мындай өзүңдүн кандай тамак ичкиң келсе, ошондой тамак ичиш керек экен да. Бул американский принцип да. Бирок өзүм мындай өзүмдүн өзүм сиз суроо бергенден кийин сурай баштасам, япон кухнясы мага кичине жакыныраак окшойт да. Үй бүлөңүздө дал ошол тамак жасалабы? Жок, үйдө эле кадимкидей эле кыргыздын тамагы эле жасалат да. Демек ошо япон тамагы, япондун кухнясы жагат деп калдыңыз. Аны канча убакытта бир тамактанып турасыз? Ошо каалооңузду аткарып турасыз? Бир айда, 2 айда бир жолу. Бизде Кыргызстанда, Бишкекте ошо жакшы мыкты япон кухнялары барбы? Жок. Абдан мыкты экен. Толкунбек мырза, эс алуу тартиби кандай сизде? Канча убакытта бир эс аласыз жана жакынкы аралыкта эс алуу планыңызда барбы? Биз эми жана государственный сферада иштеген сотрудниктер элдин баары эле бир эле нерсе да. Бир жылда бир отпуск алабыз. Ал отпусканын 2 жумасын эле берет да. Ошол 2 жумада көлгө барганы аракеттенебиз да. Мен буйруса 15 июлда кезек келди, отпускка барып, 2 жума көлгө барып, көлгө салам айтып, анан келип айылга барып келиш керек да. Абдан мыкты экен. Толкунбек мырза, биздин саясаттан сырткары программасына келип өзүңүз тууралуу маалыматтарды жалпы жумурай журт менен бөлүшүп кеткениңизге сизге ыраазычылык билдиребиз. Жалпы эле сизге дагы жыйынтыктоочу сөзгө кезек берсек, эркин микрофон. Рахмат Марал радиосуна азыр чакырып өзүмдүн ой пикиримдерими эл менен бөлүшкөнү. Азыр ушул учурду пайдаланып, орозо кармаган элдин баарын куттуктайт элем. Орозоңуз кабыл болсун. Анан биздин кыргыз эл жалпыбыз баарыбыз аман эсен бололук. Ыраазычылык билдирели. Ардактуу радио угуучулар, бүгүнкү саясаттан сырткары программасынын коногу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Абдыгулов Толкунбек мырза болуп өттү. Жогорудагы убакыттарда сиздер ошо Толкунбек мырзанын жеке жашоосунан кабардар болдуңуздар. 3W чекит Марал FM чекит KG сайтынан дагы кененирээк окуп калсаңыздар болот. Ал жакта сөзсүз түрдө Толкунбек мырзанын сүрөттөрү дагы тиркелет. Бардыгыңыздарды ошол сайтка чакырып кетем. Ардактуу каармандар, кызматыңыздарда Динали Ана Журнушова болдум. Марал радиосу менен бирге болуңуздар. Дем алыш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.